Саламатсыңар балдар, математика сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакта биз силер менен мисал маселе иштейбиз. Алгач сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабакта биз ондуктарды, жүздүктөрдү үйрөнөбүз. Кашасы жок туюнтманын маанисин эсептейбиз. Төрттү кошуунун жана төрткө көбөйтүүнүн жадыбалдарын билебиз. Жана алган билимдерибизди турмушта колдонууга үйрөнөбүз балдар. Анда баарыбыз китебибиздин 7-бетин ачабыз. Номер 16. Ондуктар менен сана. Ондуктар менен кандай санайбыз балдар? 5 ондук кандай аталат? 5 ондугубуз 50-гө барабар болот, Ал эми 4 ондукчу? 4 ондугубуз 40-ка барабар. 70 саны канча ондукту түзөт? 70 саны 7 ондукту түзөт. Эми сүрөттөргө көңүл бурабыз. Биринчи сүрөттө 1 ондук. Башкача айтканда, бул 1 ондугубуз 10 чакмактан турат же 10 бирдиктен турат. Кийинки сүрөттө 6 ондугубуз 60 бирдикке барабар. Ал эми 10 ондугубуз канча бирдикке барабар? Эсептеп чыккылачы. 10 ондук канча чакмак менен сүрөттөлгөн? Ооба, туура айтасыңар. 10 ондук 100 чакмак менен сүрөттөлгөн. Башкача айтканда, 10 ондугубуз 100 деп аталат. 1 жүздүктө 100 бирдик бар. Силерге тапшырма. Дептерибизге числону коюп, мисал маселе иштөө, номерди жазабыз. Андан кийин 5 ондук, 4 ондук канчага барабар? Башкача айтканда 70 канча ондук барабар? 90 канча ондукка барабар? Өз алдыбызча дептерибизге иштеп жазабыз балдар. Ал эми андан кийинки номер 17. Сандарды жүздүктөр менен санаса болот балдар. Санаганды улантабыз. 1 жүздүгүбүз 100, 2 жүздүгүбүз 200-гө барабар. Андан кийинкилерин улантабыз. Ал эми Б вариантында жүздүктөрдү жазып чыгабыз. Сан жүзүндө 1 жүздүгүбүз 100-гө барабар. 2 жүздүгүбүз 200. Мына ушундай кылып аягына чыгарабыз. Ал эми Всында болсо сандарды атайбыз балдар. Ал эми номер 18. Мисалдарды сапка жазып чыгарабыз. Кандай ыкманы колдонобуз балдар? Бул мисалдарды сапка жазып чыгарганда биз буга чейинки силер менен кайталаган сабактарды эсибизге салабыз. Бирдик менен бирдикти кошобуз, ондук менен ондукту кошобуз. Ал эми силер кандай ыкманы колдонуп иштейсиңер? Сапка жазып аягына чейин чыгарабыз балдар. Номер 19. Туюнтмалардын маанилерин эсептейбиз. Ал эми номер 20-да 4-тү кошуунун жана 4кө көбөйтүүнүн жадыбалын жазып жаттайбыз. Үйгө тапшырма номер 21 жана 22. Анда балдар, кошкула. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.